Достор, өзүңөр көргөндөй список менен бул жерде эжелерибиз турушат. Эмнеге мындай кылып атасыздар эжелер? Достор, өзүңөр көргөндөй ар бир шайлоочунун списоктары ушундай эжелерде бар. Бардыгы өздөрүнүн адамдарын күтүп атышат десек болот. Бул 52-76 шайлоо участогу. Бул жерде бир эле эмес, 1, 2, 3, 4, 5, 6 адам жүрөт. Эмнеге мындай кыласыздар эже? Бул туура эмес да мындай нерсечи. Ар бир адам өзү каалаган адамга добуш бериш керек. Сиздер эмне үчүн өздөрүңүздөрдүн адамдарыңызды алып келип атасыздар? Алып келмейаппыз, энди келиш керек машина деп отур, барып энди сайлоо. Машинада башкаларды алып келет, башка жактан алып келет да адамдар. Достор, азыр башка жактан шайлоочулар келет. Эже сиз адамдар үчүн укугун бузасызбы? Мыйзамда ушундай жол барбы? Эмнеге? Мен адамдардын ким келди деп мен отчет тапшырам дүкан. Ким отчет тапшырды? Ушундай шайлоо участкасында ушундай кылабы? Ушинтип карап жүр, мен ким келди, ким келбеди, өзүмдүн адамдарын белгилеп албасам ким келгенин кайда берем? Айчүрөк. Айчүрөк? Ушунчачпы да? Чыгың эже. Менен тиребитечи ошондой кылам да. Адамдарым алып чыгып кетин бери. Berek tururlar mı? Уялгыла участкада ошенткенден аксакал киши келсе. Ал мен адамдардын Агитатор эч кандай бу жерде шайлоодун мыйзамда андай жол жок. Ооба. Чоң эле киши келсе уялың. Уялың. Эми жок жерден нерсе чыгат. Уялың, ооба, сиз да калпак кийип алып сиз уялың. Эмне болуп атат?